ар бир адам, анын ичинде мен дагы жеткиликтүү чөйрөдө жашоого укугум бар. Бирок биз тоскоолдуктардан улам коомдун жашоосуна аралаша албай, көз карандысыз жашоо образын жүргүзө албай келебиз. Жеткиликтүү чөйрө деген бул эмне? Бул бардык адамдар жана анын ичинде майыптыгы бар адамдарда башкалар менен бирдей шартта болгон чөйрө. Жеткиликтүү чөйрө бул инфраструктура, имараттар, жолдор, кесилиштер, тротуарлар, ажатканалар, транспорт, маалымат, байланыш жана башка объекттер менен тейлөө кызматтарын колдоно алган чөйрө. Биздин шаарларда жана айылдарда пандустар, лифттер, тактилдик жол, сигналдык белги жана аудио маалымат, жаңсоо тилинде котормо, субтитр, тифлокомментарий жана брайл тамгасындагы маалымат сыяктуу жеткиликтүүлүктүн элементтери киргизиле турган болсо, анда майыптыгы бар адамдар сапаттуу билим алып, ишке орношуп, социалдык кызматтарды колдонуп, кино театр, китепкана, дүкөн, соода жана көңүл ачуу борборлор, спорт зал, музей жана башка жайларга бара алышмак. Жеткиликтүү чөйрө майыптыгы бар адамдардын укуктары жөнүндө Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясынын башка принциптеринен бири. Жеткиликтүү чөйрө бул майыптыгы бар адамдар үчүн башкалар менен бирдей деңгээлде өз укугун ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү. Жеткиликтүү чөйрө бул майыптыгы бар адамдардын көз карандысыз жана өз алдынча жашоо образын жүргүзүүгө кадам. Биз жеткиликтүү чөйрөнүн түзүлүшүн талап кылабыз. Биз өзгөрүүлөрдү күтөбүз. Дана кода. Siz kayaktan gidiyorsunuz. Мотор деген жаксыңар да дегендей болбойбу?